каршы көрсөтмөлөр бар. Булар боюнда барларга жасаганга болбойт. Эгерде бала эмизип аткан болсо, аял киши 6 айдан кийин болот. Мисалы бала төрөлгөндөн 6 айга чыгып калса болот жасаганга. Андан кийин тери оорусу барларга болбойт. Псориаз, витилиго, атопический дерматит оорулары барларга, ошондой эле нерв оорусу менен жабыркагандарга да болбойт. Шизофрения сыяктуу. Андан тышкары ВИЧ, СПИД оорулары менен, онкология оорулары менен, кант диабети менен жабыркагандарга дагы жасаганга болбойт. Анын үчүн бизге келип кардарлар биринчи консультация алыш керек. Консультация бекер бизде. Консультацияда биз бүт баарын кененирээк айтып беребиз. Мисалы үчүн кант оорусу менен биринчи, экинчи, үчүнчү тип деп бөлүнөт да. Кант оорусу менен ооругандарга эч бири менен болбойт да жасаганга. Мисалы үчүн эгерде мисалы тери оорусу менен жабыркагандарга именно ошол моментте, то есть период обострения деп коет го, ошол именно ооруп жаткан убакта лазердик эпиляцияны жасаганга болбойт. Ал эми уже айыгып калып, жакшы болуп калганда жасаганга болот да. Ошондой өзүнүн да эмелери бар да. Кандай десем эми, плюс-минустары, тонкости бар да. Түшүнүктүү. Сиз даярдануу тууралуу айтып калдыңыз. Негизи кандайдыр бир даярдык көрүш керекпи? Ооба, албетте. Мисалы үчүн депиляциянын алдында даярданыш үчүн да, сахарный депиляция, воск деп коет го, ошонун алдында даярданыш үчүн өстүрөт атайын. А бул жерде тескерисинче бритва менен, кадимки бритва менен процедуранын алдында бир 5-6 саат калганда, 1 сутка калганда полностью кырып туруп анан кийин келет да процедурага. Себеби деген бул түктөрдүн эң түбүнө луковицага жетиш керек, ошо кызыл нурларчы. Эгерде мисалы узун түктөр менен келсе, анда эффект болбойт.